Таш көмүр шаарындагы номер 7 Кожобек Күзөнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби адабий окуу сабагы 3-В класс мугалим Чондуева Айнагүл Улубековна. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулап алайлы. Көпкө бекер жатпайбыз, тазалыкты сактайбыз. Китеп окуп күн сайын көп ырларды жаттайбыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз Борис Степанович Житковдун «Өрт» деген чыгармасы. Сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Каармандын кандай жол менен үйүндө өрт чыгарып алганын текстти окуу менен түшүнөбүз. Сүйлөө кебибиз, сөз байлыгыбыз калыптанат. Өрттөн сак болууга, өзүнө тааныш эмес нерселерге этияттык менен мамиле жасоого тарбияланабыз. Анда эмесе балдар, чыгарманы окуй баштайлы. Петя апасы жана карындаштары менен үйдүн үстүңкү кабатында жашап, ал эми астыңкы кабатта мугалими туруучу. Бир жолу апасы кыздары менен сууга түшкөнү кетти. Петя жалгыз өзү үйүн кайтарып калды. Бардыгы кетери менен Петя өзү жасаган замбиректи сынап көрмөкчү болду. Ал темир түтүкчөдөн жасалган болчу. Петя арт жагында от койчу тешиги бар түтүкчөгө дары толтурду. Бирок ал канча аракеттенсе да от алдыра албады. Петя аябай ачууланды. Ашканага барды да плитанын ичине чамынды салып ага керосин куюп, үстүнө замбирегин койду да отту тутандырып жиберди. Эми атылар, деди оюнда. Тутанган от плитада гүрүлдөп күйүп, бир кезде тарс деп атылып кетти. Плитадагы оттун баары ыргып чачырады. Петя коркуп үйдөн чыга качты. Үйдө эч ким болбогондуктан эч ким эч нерсе уккан жок. Петя арыраак качты. Ал от өзү эле өчүп калар деп ойлоду. От өчпөстөн улам дуулдап күйө берди. Мугалим үйүнө келе жатып, үстүңкү кабаттагы терезелерден түтүн чыкканын көрүп, ал өрт өчүрүүчүлөргө кабар берди. Өрт өчүрүүчүлөрдүн коңгуроосу шыңгырады. Алар өзүлөрүнүн өрт өчүрүүчү машиналары менен бат эле келип калды. Машиналардын насосу сууну тартып чыгара баштады. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр резина түтүктөн келип жаткан суу менен өрттү өчүрө башташты. Анан алар терезенин тушуна шаты коюп, үйдө киши калды бекен деп ичкери кирип кетишти. Үйдө эч ким жок болчу. Өрт өчүргүчтөр үйдөгү буюмдарды сыртка чыгара башташты. Петянын апасы үйү бүт алоолонуп күйүп жатканда келди. Өрт өчүрүүчүлөргө жолтоо болбосун үчүн милиционер эч кимди жакын жибербеди. Апасы «Петям күйүп калган го, таптакыр көрүнбөйт» деп ыйлап да сүйлөп да жатты. Ал эми Петя уялып, апасына жакын келүүдөн коркту. Балдар аны көрүп калышып, зоордоп ээрчитип келишти. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү жакшылап өчүрүшкөндүктөн төмөнкү кабатта эч нерсе күйгөн жок. Мугалим Петянын үй-бүлөсүнүн үйү оңдолгончо бирге турууга өзүнө киргизип алды. Анда эмесе балдар, суроолорго жооп берели. Өрт эмне себептен чыкты? Петянын ушул кылыгы туурабы? Эмне үчүн? Оюндан от чыгат дегенин маанисин түшүндүңөрбү балдар? Мына ушул суроолорго жооп берип коесуңар балдар. Анда эмесе балдар, биз ойлон, изден, тап деген оюнун ойнойбуз балдар. Анда накыл кептерде калтырылган сөздөрдү толуктап жазабыз. Пайдалануучу сөздөр: жалын, иш, тилсиз, от. Ойноп кылсаң, ойлонуп кыл. Кана ойлонуп көрөлүчү балдар. Туура, ойноп иш кылсаң, ойлонуп кыл. Учкундан тутанат. Учкундан жалын тутанат. Оюндан эмне чыгат? От чыгат. Өрт, тилсиз, жоо. Туура балдар. Анда эмесе балдар, азыр үйгө тапшырма. Чыгарманы окуп түшүнүүңөрдү айтып бересиңер жана жумушчу дептер менен иштөө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.